Ассаламу алейкум, YouTube көршілер, туғандар қандайсыздар? Барыңыздардың қармаған оразаңыздар қабыл болсын. Біз Манас районы Семетей айылында ушул Ахмат инибиздин пена заливка көчеле. Ошонун эми азыр результатын көрөйүн деп келдик. Эми ушул Семетейдеги азыр 2 тамдын эко жанаша экен, жакын. Кандай болгонун көрсөтүп берейик. Бул жигитке азыр микрофонду берейин. Assalamu alaikum жамаат. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Ошо азыр суроолор көп болот. Ошо чалгандар былтыркы уйгандарың бир көрсөтүп койбойсуңбу, кантип көрөбүз дегендерчи. Ошо бүгүн чыгып, ошо былтыркы уйгандарды да бир сыра көрсөтүп кургагандар кандай үстүн төбөлөп көрөбүз, секирип көрөбүз дегендей. Ошо азыр көрөбүз. Туугандар, шифрдин үстүнө чыктык. Көрүп тургандай, аябай калың куюлса керек. Жана балкалар да көрүнбөй калыптыр бул жердечи. Балканын үстүнөн болчу. Мурунку үстүнөн куйгазың, лайдын үстүнөн, Балканын үстүнөн. Балканын үстүнөн бул эме лай заливка бар болчу, жукарак болчу да. үстүнөн басып жүрөбүз. Үстүнөн басып эле жүрөбүз, го, секирип. Как положено эле. Катуу болот экен. Катуу. Мен жумуш кылып жүрөсүң эле болот үстүнөн мисалы. Кене макул. Могу лай заливкасы аябай өңүл-дөңүл уюлуп калыптыр да, ошого жакшы уюлуп алып бетичи. Негизи эң башына уюп баштаганына карабайсызбы? Тегизеп мен жана шообра сыяктуу мен тегизеп ушундай до конца уйзак деп тегиз болмок экен. Азыр эми кожоюн келатат. Кожоюндан маалымат алып койго. Ушунда кандай жатты, үшөй жатты, чыкты. Ооба. Assalamu alaikum, кандай бека жакшы, денсаулыктарың. Берек кандай болду эми кышында үшөй? Жакшы, жылдарга салыштырмалуу комнаталардын арасы бири-бирине шум угулган жок биринчиден. Экинчиден теплопотеря деп коет го, ошондой болгон жок. Жылууда от жагылып бүткөндөн кийин, эртең менен от өчкөндөн кийин обедке чейин жылуу болуп турат да. Жакшы экен, аябай. Жасата тургандарга комбинация берет элек, көрүңүздөр келип үйгө. Үйдүн ичине кирип көрсүн. Шачык көрсө болот, жакшы экен, аябай. Анан эң главный көмүрдөн да экономия болот экен да. Былтыркыга салыштырмалуу аз үйдөгүлөрдөн точно тактап берем, былтыркыга салыштырмалуу 1,5-2 тоннага чейин экономия болду да. Жакшы болду деп. Ошо. Жана темири ышкырып атабыз, ушу үйүндө эле угулбай калса керек, Ооба. Малканадан, анан сыртта машина келип неметкенде бөлмөдөн бөлмөгө аябай угулчу. Анан азыр телевизордун үнү же болбосо эшикке келген эмелер шумоизоляция деп коет, ошонусу да жакшы болуп калды аябай. Бул лай заливкасы жука болуп аябай. Трещина көп болчу. Шамал болсо жана үстүндө потолок, европотолок кыймылдачу дейт да. Анан сырттан жет машина келген сигнал берилик телевизор койгом кетчик дейт. Азыр сигнал берсе да сорго койгон атат дейт азыр. Лайдын үстүнө куйганда да салфан төшөп атсың, мындай эле үстүнө боло берет. Мындай эле капталдарына салфан төшөйт, нары агып кетпеш үчүн. Доска коюп турчу. Шалына да Тремой боло берет лайдын үстүнө. Тремой боло берет. Жакшы болот экен наоборот. Азыр кийинкиси жошуп. Үстүнөн кенен эле жүрөсүң болот да, жана корккондорчу. Көп киши ошодон коркот, бутун кирип кетет, база албайсың. Ондай микротрешиналар болот, булар эми эчтеке да болбойт, чоңойбойт, ушундай калат болду. Бул үстү эле асты негизи жабык. Асты жабык, мына үстүнөн төбөлөп көрүп атырк. Жана бетели да. Пырт деп кирип кеткен жок да эми. Кийинки тамыз. Кийинки үйгө барып көрөйүк бир сыра. Туугандар, тамдын да үстүнө чыктык, экинчи тамдын. Бул жерде эми лайдын үстү эмес да бул нөлдөн баштап куюлган, Ошо жөнүндө айтып кетем. Бул жер там өзү бүтүп калган. Ичи чевроз, ичи бүтүп. Анан үстү стекловата болчу. Стекловатанын баарын алынып, астына клёнка төшөп, мындай кара обычный эле клёнка төшөп. Бул эми
стеклода расчетный дранкаларда эме алыс кагылган экен да. Басканга опасныйраак болот да, мындай басып жүрсөң болот. Стеклотан баарын алып куюлганда болчу. Ушундай стеклота төшөлгөн болчу полный биягычы. Бияга мансард болгондон кийин двойной балка коюш экен, анан кийин куйдурам деп атканда хозяинчы, бияктын хозяйны. Ушундай стеклота бияга деле стеклота болчу, анан дранканын алыстыгын көчтү коюн дегем да, ошо төбөлөгүңүздө албаңыздар болчу. Мындай кээ жерлери мындай алыс болуп кетти да. Ишин оңой болуп калганда карасаңыз, оңой болуп анан мындай болуп калган да. Буюрса экинчи бемесинин балкасын коюп алсак. Буюрса деп атканда. Суммаларын айтып берсең кандай болду? Суммалар негизи 200 болчу анан. Квадрат метри. Объект чоңураак болсо, ал жерак ступа түшүп беребиз, жакшы эле. Эмнени тартабыз азыр? Былтыркы куйган пеноблокторду тартайык. Пеноблокко келдик. Буну былтыр куйгансың да? Размери кандай бунун? Размери 50, узундугу 50, 30-20. Стандарт да. Канчадан бул катыштыгы? Былтыр 140тан болчу. Былтыр сатып жетишкен жокмун. Куюп тамга куйганбыз. Азыр сенде бар экен да. Кокус келен чыгып калса сатып бересиң да буну. Дөрүс. Канча штук бар бу жерде? Примерно 400ден ашык бар го деме. Эми ошо экранды номерге байланышсаңар, пена заливканы азыр эле баштай бересиң, келен чыкса. Пена заливка күн жылуу. Аппаратың бар, Бар, аппарат бар. Дайын бүт. Болду анда эл кызматында Акмат инибиз, ушу полный Манас району. Же Таласка да кете бересиңби? Таласа любой жака кете беребиз дейт, заказ болсо. Экранга номерин калтырдык. Пена заливканы катырабыз деди. Эми мындай өзү да көрдүк барып. Анан ушу пена блокто куюп берет экен, туугандар. Ушундай жигиттерге Аллах таалам күч кубат берсин, тенчсиздик берсин. Жаңы салынып аткан мечиттер болсо, бул жигит ошол бекер эле куюп берем дейт, сооп үчүн. Ошо боюнча главный ошо сементтерин немелерин дайындап берсин да сага. Аппарат менен барып өзүң куюп бересиң, бекер. Жакшы экен. Болду, ушундай жигиттер көп болсун эми Кыргызстанда. Ден соолук каалайм сага, ишиңе ийгилик. Эл кызматына жүрө бер.